Капарова Хадижа, Нарын шаарында турам. Академик Үсөн Асанов атындагы Нарын облустук лицей жатак мектебинде 3-А классында окуйм. Класс жетекчим Абзиева Асел Жапаровна. Үй бүлөдө мен экинчи кызымын. Үйдө байкем, мен жана бөбөгүм. Бөбөгүм балалык садигинде окуйт. Түлкү Ташпакка жана Чапкене. Түлкү Ташпакка жана Чапкене эгин экмей болушту. Түлкү жайлоого чыгуучу, Ташпакка эгин багуучу, Чапкене оруучу болчу. Түлкү аштыктын даяр болгондо жайлоодон түшүп келип, буларга эгиндин эмне кереги бар? Эгинди алдап алайын деп ойлоп, шериктер мунун несин бөлүп убара болобуз. Жарышалы, ким биринчи келсе, эгинди бүт алсын, деди. Түлкү аксакалдын сөздүн Ташпакка менен Чапкене макул көрүштү. Чуркайлы деп убадалашкан жерге барышты. Үчөө катар турушту. Алар арада Чапкене түлкүгө жабышып, кулагына чыгып алды, чуркап жөнөштү. Түлкү аштыктын жанына келип, бир силкинде эле Чапкене аштыктын так төбөсүнө чыгып алды. Эми эгин меники го деп аштыкты караса, анын так үстүндө Чапкене отурат. Анын жүрөгү болк этип, качан келдиң? Деди. Менин келгениме бир далай болду. Аштыктын үстүнө чыгып, силерди карап турбаймынбы? Деп койду. Ошентип байгени кичинекей болсо да Чапкене алып кеткен экен. Саламатсыздарбы? Мен чоңойгондо бизнесмен болом. Чоң магазин ачам. Анан биринчи этажына көйнөктөрдү, анан шлёпкаларды, анан ботустарды сатам. Акчасы жок адамдарга жардам берип, бекер берем. Экинчи этажына хиджаптарды сатам, жолуктарды, көйнөктөрдү. Анан туфлилерди сатам. Анан 3-чү этажына куртка, жайкы курткаларды, сапожкаларды сатып, акчам көбөйүп, бизнесмен болом.